Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. 41. hadis. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Amr ibn As'ta келген hadiste пайғамбар sallallahu alaihi wasallam Аллахтың елшісі айтты: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu. Сіздердің араңардан біреуіңер иманыңар толық болбойт, иманду бола албайсыңар, қачанға чейин анын көңіл қалоосу мен алып келген нерсенин ээрчип, ошо эргечип ал келмейинче деген. Мындай чыкканда адамдын қалоосу, кумары, бир нерсени эңсеген нерсеси, каалаган нерсеси. Ошону карап көрүш керек адам. Кээде адамдын қалоосу эмне болуп калат экен? Бир нерсени каалайт, ал нерсе күнөө болушу мүмкүн. Кээде бир нерсени адам каалайт, ал шариятка каршы болушу мүмкүн. Кээде бир адам бир нерсени эңсеп каалайт, ал пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө, хидаятка каршы турушу мүмкүн. Мына ушул адам баласы өзүнүн кумарын, каалоосун рамка койгон. Мына ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам жөнөтүлгөн, Аллах тааланын элчиси болуп. Эгер ар бир адам өз кааласын кыла бере турган болсо эмне кылат? Адашат. Адамдын каалоосу мактала турган учуру бар, анан айыптала турган учуру бар. Эгер анын эңсегени, каалаганы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна дал келсе, туура келсе, ал макталат, жакшылык ал. Эгер анын каалоо эңсеси пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна каршы келсе, ал айыпталат, күнөөкөр болот адам. Мен эркиммен каалаганым кылам деген болбойт. Мен мусулманмын, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп келме келтирген адамдын мааниси жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынам, эч кимди шерик келтирбейм деп келмени айткандан эле эмне болот? Мухаммад расулуллах. Эми адамдын сырткы жашоодогу каалоолору болот, кылган амалдары болот, эңсеген бир кадамдар болот, ошонун бардыгы эмне пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген хидаяттын алкагында болуш керек. Өзүмдү өзүм билем, каалаганым кылам десе, бул мусулманчылыктын сөзүнө каршы келе турган нерсе. Мусулман деген мен моюн сундум, Аллах тааламга ишендим, Аллах таалам бизди пайгамбарга жөнөткөн экен, ушул шарият жашоодобузда рамка менен каалаган эңсемди ушунун негизинде жүрөт экем деп айтуу. Эгерде бул рамкадан адам чыга турган болсо, анда эмне дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Ла юмину ахадукум дейт. Анда иманды четке кагып атат. Анда имандан эмне пайда? Иман келтирдиң, Аллахым сен жөнөткөн пайгамбарга мен баш ийем, ошонун жолун жолдойм, ошонун буйругун мен аткарам. Эгерде менин каалоом пайгамбар алейхиссалату вассаламдын каалоосу менен каршы келип калса, мен өзүм каалоомду таштайм деген сөз да. Адамдын бүт каалаган каалоосу, кумары дайым эле эмне? Дал келбейт. Көп күнөөлөр, көп бузукулук нерселер адамдын напсиси каалоогон, хавасы каалоо. Куранда негизин айтканда хава деген сөз көп балени башат. Көп капырчылыкка да адамды хава ошол кумар эңсөөсү түртөт. Күнөөгө дагы ошол нерсеге адамдын каалоо эңсеси түртөт. Кандай гана бали болбосо ошонун башаты. Мына мусулман адам ыйман келтиргенден кийин, түшүнгөндөн кийин ошо каалоосун тартиптеп, тарбиялап иреттейт. Кайсы каалоосу шарият каршы келсе, ошону тыят. Ошон үчүн айттым, эмне деди? Берден ыйманы толугу менен жок болуп кетпейт деген сөз, капыр болуп калат деген сөз эмес. Не кылат? Кээде адам шариятта билет арак харам экенин, бирок каалоосу жеңип кетип ичип кетсе эмне болот аракты? Аны адамдын ыйманы эмне болот? Ыйманы кем болот. Ыйманы толук болбойт. Кээде адамдын шахваты күчтүү болуп, бир кумарга кирип кетсе. Мисалы, жанагындай кумар оюндары бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган. Ошондой эле каалоосу күчтүү болуп, кредитке кирип кете турган болсо, арам нерсени билип. Не кылат? Ыймандан чыгып кетеби, капыр болуп кетеби? Капыр болбойт, ыйманы толук болбойт. Качанга чейин ишеним менен кирип, шарият сүйлөй берет, пайгамбар айтып берет, мен өзүм кыла берем, мен ушундай ишенимдемин деген ишеним менен бир нерсени арамды адал деп, адалды арамга өтө турган болсо, анда ыймандан ажырайт. Ал эми напсисинин каалоосунун артында өзүмдү тыя албай атам, ушу каалоомду пайгамбар алейхиссалату вассаламдын алып келген хидаяттын алдына кое албай атам деп аз кылып кетип атам деп адам кирип кетип аткан болсо, анда ыйманы толук болбой, кемчиликте жүрөт. Ошон үчүн майыл деп коет, адамдын напсисинин каалоосун дайыма хидаятка дал келиш керек. Кээ бир учурда адамдын каалоосу тек гана шахватка эле эмес, ойдо да адамдын өзүнүн оюн өйдө көрүп калышы мүмкүн. Кээде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна сен урматтап келген, ардактап келген ата бабам, чоң атаң дегендин кылык жоругу каршы келип калышы мүмкүн.
Жолбоз өзүңдүн бир кылык жоруң каршы келип калат. Не кыласың, кимдикин кыласың? Пайгамбар алейхиссалам буйрунаткан. Кээ бир адамдар музыканы жакшы көргөн. Шариатка келди, музыканын арамдыгын билди, 10 жыл окуса деле музыканы таштабайт. Дагы деле ошол каалоосун пайгамбар алейхиссалам каалоонун алдына арам десе деле ташталбайт. Күрөшүш керек, тарбиялаш керек. Бул жөнөкөй нерсе эмес, жеңил карабаш керек бул нерсеге. Бул кичине кириш сөз болду. Шейх Солих Фаузан хафизахулла бул хадиске түшүндүрмө берип, адам өзүңдүн эңсеп каалаган кумарыңды пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген хидаятка ылайыкташтыр дейт. Арам десе арам деп түшүн, адал десе адал деп түшүн, кыл десе кыл, кылба десе кылба. Жакшы эмес десе жакшы эмес, өзүңдүн ишенимиңди, каалооңду ошого иретте деген сөз. Алла таалам Куранда Ниса сүрөсүнүн 65-аятында айтат. Фаля ва раббика, Алла таалам өз касам ичип айтып, алар толук имандуу боло албайт ey Мухаммад дейт. Кимдерди айтып атат? Бизди айтып атат, мусулмандарды. Толук имандуу боло албайт, качанга чейин сени башчы кылмайынча деген. Ороптоолорундагы арыздашкан нерселеринде сени башчы кылмайынча алар толук имандуу боло албайт дейт. Андан кийин сен чечип берген өкүмгө сен чечип берген өкүмгө көкүрөктөрүндө бир тар болуп, кыжалат болуп калбайт. Хадис келди, болду, көңүлүмөн ток кылып, баш ийдик, уктум, баш ийдим, кабыл алдым, аткарам деп мусулман адам ошондой аракеттин үстүндө болот. Ал эми жүрөгүндө оору болсо не кылат? Хадисти так билсе деле, укса деле, өзүнүн каалоосун артында ар кандай сөздү сүйлөп, откой десе бок качканда, жүрөгү ооруганда адам кыйчаңдап баштайт. Ар нерсени айтып, заман башка болуп атпайбы, анан элдин баары эле кылып атпайбы, анан ушинтип эле кылып келдик элек го, ата бабалар ушинтип эле жүрдү эле го, каяктан таап алдыңар бул нерсени? Шарият менен жашасак жашоо оор болуп кетет го деген түрлүү түркүл шылтоолорду издейт. Алла сактасын. Эмне кылды? Ошону уккандайын жүрөгүндө бир кыжалат калбаш керек деп атат. Кээде сен бир нерсени каалап барасың, лотерея ойнойн дедим эле, машина утуп алайын дедим эле, болобу деп бирөө сурап келет да, анан шариатта бул болбойт, арам. Лотерея деген бул кумар оюнуна кирет, арам десе эмне кылыш керек? Адам ошол жерден өзүнүн каалоосун сындырыш керек. Билдим, уктум, кабыл алдым деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген жол деген бул ачык шариат. Каалооңду ушуга дал келсе, альхамдулилlah, жакшылык. Адам өзү шариатта запрет нерселер аз эле, адал нерсе көп да. Бирок шайтан кандай кылып көргөзөт? Как будто шариатты сен практика кыла турган болсоң, сен жашооң жок, кыйналып, дайым эле буйрукту аткарып жүрө тургандай болот. Өзү тыюу нерсе аз. Бирок шайтан мына ошондой кылып адамга кооздоп, шариатты оор кылып көргөзөт. Балким чыныгы напсиңе кул болуудан, шайтанга кул болуудан, дүйнөгө кул болуудан, өзүңдүн напсиңе, өзүңдүн эркиңе кул болуудан шариат чыгарат. Чыныгы Аллахка сени кул кылат. Чыныгы сени эрктүү, эркин адам кылат шариатта. Ал эми канча адамдар караңыздар, эркиндикти издеп, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хидаятынан чыгып, жана наркоман болгондор, алкаш болгондор, дүйнөгө башы менен кирип кеткендер, небир зависимый болуп калган адамдар, ар нерсеге кул болуп калган адамдар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол махлукаттарга кул болуудан чыгарууга келди. Жалгыз Аллах тааланын өзүнө сыйындырууга келди. Бизге пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүбүзгө жакшылык каалагандан да өйдө турат, каалоосу. Ата-энебизден дагы. Адам мына ошондой экен, залым болот, капилет болот. Керек болсо өзүнө өзү жакшылык каалабайт адам. Өзүн да кетип салат. Өзүнүн акылы менен, өзүнүн ошончо алсыраган алсыздыгы менен, караңгылыгы менен, надандыгы менен, боштугу менен, жалкоолугу менен адам өзүн таштап салат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошон үчүн башка бир хадисте эмне дейт? Ата-энеңден да, адамдардан да мени артык көрмөйүнчө иманың толук болбойт. Значит, ушулардан өйдө көрүү менен сен пайгамбарды сүйүң күчөмөйүнчө сен аткарышыңа да оор болот пайгамбар. Кадимкидей бир буйрук тапканда мусулман адам ушул нерсе жүрөккө орносо сүйүнөт, жүрөгүнө тынчтык табат. Ушундай барбы, ушул хадис барбы? Болду, мен бүгүндөн баштап өзүмдүн каалоо напсимди жанагы каалап келген болсом бул нерсе мен таштайм деп. Билди, аял менен эркек жалгыз калып сүйлөшкөн болбойт экен. Пайгамбар айсын тыйыптыр, таштайт. Махрамсыз шапарга аял адамды, карындашыңды, эжеңди, аялыңды чыгарба. Билдиби хадисте? Болду. Мындан ары махрам 80 километрден ашкан жер болуп турган болсо, ал сапар. Мен чыгарбайм жалгыз. Билди, тамеки арам экенин таштайт. Билди, арак арам экенин таштайт. Бүт өзүндөгү бир музыканы билди, арам экенин таштайт. Хадис нас келди, билди.
Ушинтип канча нерсе адам жакшылыкта жетет. Ал эми канча деген тарыхта адамдарда Хава деген өзүнүн кыйшайган каалоосун хадистен өйдө көрүп, өзүнүн акылын вахийге өйдө көрүп отуруп курутуп кетти. Пайгамбар алып келген жол деген бул вахий деген эле жол да. Мен алып келген жолго сен каалооңду ылайыкташтыр деген. Талашпа, тартышпа, оюңду ортого салба. Пайгамбарыбыздан да өйдө сүйлөбө. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадис келгенде адамдарды ээрчип кетпе. Кандай адам болбосун аларда. Өзүңдүн напсыңды ээрчип кетпе, кумарыңды ээрчип кетпе деген сөздөр да бул. Элестеткиле, эми Пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген нерсени жаман көрсөң кандай болот? Аларда Алла Таала эмне деген? Мухаммад сүрөсүнүн 9 аятында: "Залика би аннахум кариху ма анзалаллаху фахбата амалу". Себеби алар Аллах Таалам түшүргөн нерсени жактырбачу эле дейт. Кээде адам ушуну жактырбайт, өзү бузукулук кылат дагы, ошону тыйган нерсени жактырбашы мүмкүн. Жана айырмасын түшүнүү керек. Кээде адам билет бул жакшылык, намаз жакшылык, мен өзүм аткара албай атам. Таза жүргөн жакшылык, арак жамандык дейт, бирок аракка зависим болуп калган адам. Жүрөгү өйкөп, кысылып, өзүнүн жамандыкта экенин моюн алган адам менен адам кээде ишеним менен ушуну атайлап кылгандар бар да. Арак шарап деген бул жакшы, мындай деп бир күнөөнү актайт. Ошону ишенет, ошону коргойт. Экөөнүн айырмасы бар. Керек болсо ана шариатта бул келген го десең, ага жүрөгү тарып жаман көрөт да, Кудай сактасын. Жек көрөт же балким ошол нерсени. Мындай адамдардын амалын эмне кылабыз дейт Алла Таала? Фахбата амалым, амалдарын жокко чыгарат. Кайсы амалдарын жокко чыгарат? Сооп амалдарын жокко чыгарат. Кудай сактасын. Көрдүңөр, бул этап менен адамдын кумары, эңсөөсү, кумар каалоосу акыры барып туруп, бул вахий менен күрөшөт деген сөз. Аллах түшүргөн Куранга, пайгамбар алып келген хадиске баш ийбей, ошо менен күрөшүүгө, жаман көрүүгө, ич тарууга алып барат, Алла сактасын. Мына ошондуктан инсан капырчылыкка чейин алып барса, адашууга чейин алып барса, Аллахтын вахийине каршы сүйлөк алып бара турган болсо, өтө бул коркунуч нерсе деп адам дайыма жана өзүң менен күрөш деген ушул. Напсиң менен күрөшөсүң, акылың менен күрөшөсүң, оюң менен күрөшөсүң, каалооң менен күрөшөсүң, кумарың менен күрөшөсүң, жалкоолуң менен күрөшөсүң, кайдыгерлигиң менен күрөшөсүң, билимсиздигиң менен күрөшөсүң, акылың менен күрөшөсүң. Эмне менен күрөшөсүң? Илим алып. Адам илим алган сайын, шариатты үйрөнгөн сайын жүрөгү нурданат. Ошонун артынан каалоолордун бардыгын Куран, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнүн негизинде кетесиң. Үйрөнбөсөң каякта билесиң? Умтулбасаң каякта билесиң? Алла сактасын. Мен мусулман болдум деген адамды мааниси, кээ бир адамдар мусулман болуп, ошонун мындай шарттарын, мусулман адам кандай жүрүш керек, эмне негизинде мусулман болду, кайсы нерсе мусулмандыктан чыгарып салат, кайсы нерсе мусулмандыгымды кемитип салат, кайсы нерсе мусулмандык деген касиетимен чыгарып салат экенин да билбей калыш мүмкүн да. Ушунчалык караңгылыкта. Ол ла иляха иллаллах деп койсо, бүттү маселе дегендей. Берде эмне дейт шейх? Мусулман адам исламга киргенден кийин Аллахка моюн сундум, Аллахтын элчисине моюн сундум деген сөз, бул мен каршы турбайм деген сөз. Каалоомдун бардыгын ушул Куран сүннөттүн негизинде кылам. Аллахтан бир нерсе келсе, Аллахтын элчисинен бир нерсе келсе, мен эмне кылбайм? Каршы турбайм, жаман көрбөйм, ичим тарабайт деген сөз. Керек болсо, ооба, жаман көрүү башка нерсе, машакка болушу мүмкүн, ооба, машакка болушу мүмкүн. Машакка деген бир аз оор болот үйрөнгөнчө. Намазды деле 5 намазды өз убагында окуш, эртең менен туруш, бир аз мунун баары кандай напсиге каршы келет да. Жылуу жазыктан туруп, жараталыш, муздак сууга жуунуш, ошонун баардыгы напсиге каршы келет. Жактырбайт бул нерсени. Бирок сен жүрөгүң жек көрүп жаман көргөн жоксуң, просто напсиге эмне деп коет? Башында напсини үйрөткөнчү ушундай да. Алымдар кээде сүрөттөгөн адам напсиси кандай болот? Жаш баладай. Таштап салсаң баланы чойлоңдоп тарбиясы келет. Контролдоп туруп атпайсың, мындай кыл, могу туура, бул туура эмес деп. Адамда напсисин ушинтип тарбиялайт. Кээде бир ибадат башында оор болот, анан кыла берсең, ал жеңил болуп сага сүйкүмдүү болуп калат. Намаз башында жаңы үйрөнүп аткан ушундай болот, анан намазсыз жашоону адам элестетпей калат. Кайсы нерсе жакшылык болсо, мына башында бир аз оорчулук, анан ары жеңилдик келет. Себеби эмне бейишти эмне менен курчалган деген? Пайгамбар алейхиссалам макарихтер менен, адамга жагымсыз нерселер менен курчалган. Ошолорду кесип өтүү менен бейишке келет. А тозокту эмне курчаган деген? Тозокту мына шахваттар курчаган. Шахват деген адамдын эңсөөсүнө, каалоосуна, кумарына жаккан нерселердин баары тозокту курчаган. Ошого агылып кирген сайын адам
тозаққа кетіп береді, Құдай сақтасын. Аллах Таалам Құранда айтады, Бақара сүресінің 216 аятында: "Ва асан такруху шайъан ва хуа хайрул лакум." Кейде сілерге жақпаған нәрсе бар, ал сілерге жақсылық дейді. Жана кейде сілерге жаққан нәрсе бар, ал сілер үшін не? Жамандық деген. Адамның еңсеген барлығы эле жақсылық боло бербейт. Адамға анча-мынча жақпай қалған же болбосо кыжалат болгон нерсенин баары эле не? Жамандық боло бербейт. Мусулман адам мойын сунуп Аллахка, Аллахтын элчисине киргенден кийин, мойын сунгандан кийин, мусулман болгондон кийин билиш керек, ар бир буйругу менин бактыма, менин жакшылыгыма. Ар бир тыюусу мен ошону тыйылбасам, анда менин бактысыздыгыма, жамандыгыма, өзүмдү өзүм коргулам, шоргулам деген сөз. Ар бир Аллахтан, пайгамбардан келген буйрук менин жакшылыгыма. Кереги жок ал Аллах Тааламга бир тыйын. Сен момун болосуңбу, капыр болосуңбу, күнөө кыласыңбы, зыян кыласың, Кудайды капа кылып, зыянда пайда да бере албайсың. Өзүң үчүн. Болгон сенин маслахаң деген сенин бактыңа. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисинде эмне дейт? Эч бир жакшылыкты калтырбадым дейт, жеткизбеген. Эч бир жамандыкты калтырбадым, эскертпеген дейт. Пайгамбар алейхиссалам сонун бүт нерсени жеткизип кеткен. Жакшылыгын жакшылыктай, жамандыгын жамандай. Болгондо эми сен эмне кылышың керек? Калбооңду, эңсөөңдү Пайгамбар алейхиссаламдын буйругунун алдында койсоң эле, алхамдулилля, жакшылык болот. Кээ бир нерсени түшүнбөшүң мүмкүн. Ибадаттарды, хикматын түшүнбөшүң мүмкүн, эмнеден тыйылганын. Бирок сен аткар буйрук болсо да. Аллах Таалам билүүчү, силер билбейсиңер дейт. Кээде бир нерсе оорураак болушу мүмкүн. Напсиге жакпашы мүмкүн. Кыжалат болушу мүмкүн баш алдында. Бирок Аллахка болгон сүйүүң, пайгамбарга болгон сүйүүң, ишенимиң, моюн сунууңдун негизинде аткара берсең, алхамдулилля, ал нерсе дагы чечилип, жеңил болуп калат деген сөз. Хадиске тиешелүү айрым пайдалар. Биз биринчиден билдик, адамдын каалоо эңсесине эмне кылыш керек экен, эмне коюш керек экен? Рамка коюш керек. Каалаганыңды каала. Бул эгерде рамка койбосоң, эмне кыласың? Имандан чыгып кетүү коркунучу бар, Кудай. Эки жол менен чыгасың. Же ишеним менен чын ишенип кетсең, чыгып кетесиң, же иманыңды эмне кыласың? Алсыратып, иманың толук кылбай жүрөсүң да. Качан иман толук болот экен? Качан сен вахийге, Куранга, сүннөткө шайкестирсең, дал келтирсең калооңду. Эгерде ага дал келбесең, эмне болот? Анда сен күнөөгө түшөсүң, же акыры динден чыгасың. Адамдын булагы каяк, кайта турган жагы каяк болду? Ошондо Куран, сүннөт. Дайыма бир нерсе келгенде каалооңду, адамдын каалоосу көп да. Ушул каалоомдун аткарар алдында ушул туура эмеспи экенин каяктан издейсиң? Куран, сүннөт. Ушул менин кайта турган булагым дейсиң. Ушул же туура десе мен туура деп көрөм, туура эмес десе туура эмес деп көрөм. Керек болсо сен ошонун даанышмандыгына акылың жетпесе дагы, ачык аят, хадис келдиңби? Анда өзүңдү жемеле. Өзүңдүн түшүнүгүңдү айт. Издебе шылтоо издеп. Ары бери заман, анан тигилерин баары кылып келди эле, элдин баары эле кылып атат, анан эмнеге биз кылбайбыз? Көп мына намаз окуп жүргөндөр, музыка харам го. Аял эркектер эмне аралашып отурасыңар? Сапарга чыгып атасың. Могу шариатка дал келбейт го. Мына 10 жылдан бери намаз окуйсуң, мына хадис деп коюп берсең, эмне деп шылтайт? Элдин баары эле кылып атпайбы? Элдин баары эле кредит алып атпайбы? Кредит албаса канча жаш болот? Ачык хадисти көрүп турсуз эле ушундай. Ошон үчүн бул адам эгер сен иманыңа толук болсун десең, анда каалооңо эмне кылышың керек? Пайгамбар алейхиссаламдын рамкасын коюшуң керек. Асарлар бул боюнча көп келген. Дагы бир хадистерде эмне дейт? Силер иманыңар толук болбойт, качанга чейин Аллах жана Аллахтын элчиси силерге бардык нерседен сүйкүмдүү болмоюнча деген. Негизи Аллахтын элчисин сүйүп албасаң, сүйүүңдү толук арнабасаң, баш ийиш, аткарыш кыйын болот. Ошондон дайыма напсиңди тарбиялашың керек. Экинчиден, өзүңдүн чынчыл экенин кантип билесиң дайыма? Ушул вахийге моюн сунасың. Моюн сунуп жүргөнүң, талашпаганың, тартышпаганың, кесир сүйлөгөнүң бардыгы белги болуп саналат. Сен чынчыл мусулман экениңе. Чын эле сүйөт экенсиң, чын эле баш ийет экенсиң, чын эле ишенет экенсиң, чынчылдыгыңан кабар берет. Шариатты өзүңдүн напсиңен өйдө койгонуң, Пайгамбар алейхиссалам сөзүн өзүңдүн оюңан, адатыңан, салтыңан, ата бабаңдын сөзүнөн, ар кандай сыйынып калган түшүнүгүңөн өйдө койсоң, значит эмне кылдың? Сен чынчылсың. Чынчылдыктын белгиси. Иманың чынчыл. Ибн Аббас айткан да, мен силерге Аллах айтты, силер тигил айтты, бул айтты деп. Не деген сахабалар чоочуган башыңарга
асмандан таш түшөбү деп корком деген. Мен Аллахтын элчиси деп айтса, сиз бирөөңөр Абу Бакыр айтты, Умар айтты дейсиңер деп. Ушундай Аллах Тааламдын сөзүн кадырлап, пайгамбар алейхиссалам кадырлап барктап, өйдө көргөн бүт нерсени. Ээрчүү деген ушул. Наска ээрчи, хадиске ээрчи, аятка ээрчи. Кимде ким бир амал кылып, ал амалда биздин буйрук болбосо кабыл кылынбайт деген пайгамбар. Кабыл кылбайт дегени шариаттан эмес ал. Сооп жазылбайт, балким күнөө жазылат. Өзүң эле ойлоп кой эле, ошол сооп экен деп кыла бербе. Ошол шариатка дал келеби кара деген. Ошонун хикматын түшүнбөсөң да, мээңе жетпесе да, мисалы кээ бир адам орозо тутушу мүмкүн, түшүнбөсүң кандай хикматы бар орозонун деп. Туура? Болду, буйрукпу аткарам деш. Хикматтары көп түшүнбөсө деле. Кээде аял хижап кийет, түшүнбөшү мүмкүн анча мынчаларын. Кандай мунун хикматтары бар депчи. Болду, Наста келди, Куранда келди, аткарам дейт. Алла Таалам буйрду, болду мен хижабым кийем дейт. Үчүнчүдөн, эгерде адам өзүнүн калоо, эңсөлөрүн иреттеп, тартиптебесе, бул эмнеге алып барат? Ошону кудай кылууга алып барат. Кээ бир адамдардын кудайы сыйыны турганы Аллах эмес. Ээрчи турган жери пайгамбар эмес. Анын өзүнүн напсиси, өзүнүн калоосу кудай болуп калат. Бул дагы Алла Тааламдын бир жазасы ал адамга. Кайсыга башы болсо, ошол менен болуп кете берет. Керек болсо акыры бар зависим болуп калат. Бул ошол да кудай болгон. Напсиси, калоосу эмнеге буйрса ошону аткарат. Кээ бир адамдардын кудайы өзүнүн напсиси, кээ бирлердики байлык, кээ бирлердики бийлик, кээ бирлердики таанымал болуу, кээ бирлердики дагы бир нерсеге кирип кетет, шахваты. Ушуну дагы Куранда Жасия сүрөсүнүн 23 аятта сен көрдүңбү кээ бир ушундай адамды каалоосун кудай кылып алганды деген. Дагы бир хадисте дейт пайгамбар алейхиссалату вассалам, дирхамдын кулу курусун, динардын кулу курусун деген. Айтканда бул дүйнө кул болуп калган адамды айткан. Ошол да жана айттым мисалда, кредит арам экенин билсе деле чыга албайт. Бул менен жашоо жок дейт. Болду. Кул болгон ошол да. Мен кул болуп калганмын. Минтпесем менин соодам токтоп калат, жашоом токтоп калат. Башка жол менен рызкы таба албайм деп, ошону күнөө билсе деле ошол жака башын сүңгүп кирип кетет. Кээ мода кылат болду. Арам болсо деле ошол моданы куш керек. Төртүнчүдөн, бул хадиске тиешелүү. Адам дайыма эң чоң жихад, эң чоң күрөшө турган ким экен? Душманы ким экен адамдын? Адамдын өзүнүн душманы напсиси, калоосу. Адам көп нерсени каалайт. Шариат менен, хадис менен, нас менен адам өзүн тарбиялайт. Напсиң сени адам тозокко жетелейт, адам напсис калоосу. Ошону акыл менен, вахий менен, иманың менен жеңесиң. Напсиң деп, напсиңди эмне кыласың? Тарбиялайсың. Эртең менен да тарбиялап атпайсың, туруп атасың, намазга туруп атасың, кечин эрте жатасың, бош убактыңды пайдаланып атасың, күрөшүп атпайсыңбы? Мына ошондой. Каалооңду дагы тартиптеп иреттесең, каалооң рамкадан чыгат дагы көп нерсени эңсеп баштайт. Фудайл ибн айтат, кимде ким өз каалоосун жеңе турган болсо, шайтанын жеңиптир дейт. Өзүңдүн каалооңду жеңе албасаң, шайтанды да жеңе албайсың. Ушул да жихад, напсиң менен жихад деп коет го. Арам нерсени арам деп үйрөтүүгө, адал десе адал деп, жакшылыкты билип аткарууга, жамандыкты билип тыюууга. Биздин жолубузду аракет кылгандарды биз өзүбүз түз жолго салып коебуз деген Алла. Адам эмне кылыш керек? Аракет кылыш керек. Напси үйрөнүп калат. Түнкү намазга, 5 маал намазга, зикирлерге, ибадатка, ал эми каалоо көп нерсени каалайт. Адамдын шахваты. Арам десе таштайт. Бешинчиден, адам каалоосун иреттеп тартиптебесе эмне кылат экен? Жүрөгүн бузат. Жүрөк бузулгандан кийин болду. Арамда адал деп көрүп калат, адалды арам деп көрүп калат. Туура нерсе туура эмес көрүнөт, туура эмес нерсе туура көрүнүп калат. Сүйлөгөн сөзү бүт вахийге каршы тетир сүйлөп калат. Ошон үчүн канчадан асаларда иттакул хава, могу өз каалооңорду ээрчип кетүүдөн сак болгула. Себеби ал акыйкаттан тосот деген. Адамдын жүрөгү кадимкидей жанагы темир дат баскандай дат басат да. Ошону адам вахийге ээрчүү менен, зикир кылуу менен, илим алуу менен жүрөктү жаңыртып, тазартат. Ошондо акыйкатты кабыл алуу жеңил болот. Жана жүрөктөгү кыйшаюуларды адам эмне кылат? Арылып, тазалат ошодан. Жүрөгү кыйшайгандарды хавасын ээрчигендер деп келет да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Көп Аллах Тааламдан дуа кылыш керек. Я мукаллибал кулуб саббит калби ала дин. О жүрөктөрдү оодарып турчу Аллахым,
менин жүрөгүмдү диниңе бекем кыл деп. Кээ бир адам Куран угуп рахат албайт, музыка угуп рахат алат. Пайдасыз нерсе мен алек болуудан рахат алам деп шахватына эришип баштайт. Канча адал нерсе турса, именно арамды көрүп, 9 адал нерсе турса, ошол эле аналактар бар. Бирок ошол бир арам бар, ошого көз түшөт да. Аллах сактасын. Шайтан ошол нерсени кооздоп көргөзөт. Адамдын калоосу менен эмнеге алып бара турган нерсе бидатка алып бара турган. Шариаттан чыгып кетет. Шариаттагы жок нерсени жасоого ушул чоң негиздерден болот. Бидаттар каяктан чыгат десе, адамдын калоосун пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинин алдына койбогондугунан. Мына ушунун үстүнөн бидат деген эмне? Диндеги жаңылык. Бул бидат пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн бузат. Ширк таухидти бузса, бидат сүннөттү бузат. Бидат пайгамбарыбыздын акысын тебелесе, ширк Аллах таалам акысын тебелейт. Аллах таалам баарыбызга тауфик, ийгилик берсин. Өзүбүздүн каалоолорубузду, ойлорубузду, эңсеген нерселерибизди ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген нерсенин алкагында болсун. Шахваттарын ээрчип, өз каалоолорун ээрчип, шариаттан чыгып кетүүдөн, шариатка каршы болуудан Аллах таалам баары сактасын. Жүрөктөрүбүздү Аллах таалам өзүнүн динине бекем кылсын. Аллахты көп эстөөгө, шүгүр кылууга, чырайлуу ибадат кылууга, илим алууга, башкалардын жакшылыгына себепкер болууга бизге жеңилдик берсин. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.